Экинчи окууда каралып жаткан республикалык бюджет маселесине байланыштуу мыйзам долбоорун талкуулоо башталып элек жатып, депутаттар ортосунда бир катар талаш тартыштар жаралды. Анткени 3 мыйзам долбоорун бир күндө карап чыгуу мүмкүн эмес деген айрым эл өкүлдөрүнүн сунуш пикирлери кээ бирине жакпай, жыйын башында эле кызыл чеке болуп айтышууга түштү. Ал ортодо төраганы өкмөттүн жактоочусу болбо деген талаптар да коюлду. Эң керектүү, маанилүү маселелерди биз өкмөткө адвокат болуп туруп Мухаммед Дүйшөкөй, сиздерди кыйнабаш үчүн өткүзүп берип, каралбай калып атат деп. Ошондуктан мен эртең менен сунуштагам. 19-жыл өтө маанилүү, буну өзүнчө күнгө коёк. Жетишебиз жаңы жылга чейин. Маалыматтарды угуп койсок, анан кийин 19 боло 18 боло суроолор болсо берсек, анан бүтүрүп берсек, жана өзүңүз айтып калдыңыз 2 декабрга чейин бюджетти кабыл алышыбыз керек экен деп. Урматтуу төрага, сиз өкмөт алып келгенде, отдельный алып келгиле деп сиз кайтарып беришиңиз керек болчу. Табло менен кете берели. Мыйзам жол берет, күн тартибинде. Жол берет, конечно, жол берет. Сиз жол берткиңиз келсе, жол берет да. Отдельный алып келдиришиңиз керек болчу сиз. Ошон үчүн төрагасыз, сиз бардыгыңыз үстүнөн ошон үчүн отурасыз сиз. Же өкмөткө адвокат болуп алыңыз анда. Ары тартышып, бери тартышып атып, акыры 3 мыйзам долбоору тең бир күндө каралмай болду. Парламенттин бюджет жана финанс комитети өткөн жылдын бюджеттин аткарылышын, кемчиликтерди жоюу боюнча өкмөткө атайын мөөнөт берилгенин, быйылкы, келерки жылдын бюджеттери тууралуу кыскача баяндама жасап, финансы министрде аткарылган иштер тууралуу токтолду. Суроо жооп кезеги келгенде адегенде эле сүйүнчү пулдардын даректүүлүгү тууралуу маселе көтөрүлүп, аны күчөтүү талаптары коюлду. Антпесе бул жаатта көмүскө жагдайлар орун алып жатыр. Бирок өкмөт жаңы министр анын үстүнөн иштеп жаткандыгын түшүндүрдү. Туура эмес алып жүргөндөрдүн баарын тең чыгарып атабыз азыр. Бирок эми туура ушул мыйзам түрүндө укугу барлар балким болушу мүмкүн, албай калып атат деп айтып атышат. Бирок анын баарын тактап, категорияларын баарын тактап, сүйүнчү дейбиз, үй бүлөгө көмөк дейбиз, ушулардын баарын тактап туруп, анан ушул 19-жылы бир статистиканы жаңы статистика алып чыгабыз деген ойдо болуп атабыз. Азыр министрибизге да биз тапшырма койдук, максатыбыз ошондой. Бул арада коррупция менен күрөшүүдөн түшкөн каражаттар атайын эсепке которуларын өкмөт жар салганы менен анын суммасы канчага жетип, кайда жумшалганы көпчүлүккө табышмак болгондуктан, эл өкүлү Карама Торозова бул жаатта кандай иштер аткарылып жатканына кызыкты. Президентибиз атайын коррупция менен күрөшүүнү ачык айрым болуш үчүн сиздерге атайын шот ачырган. Ошол шотко бүгүнкү күндө канча каражат коррупция менен күрөшүп түштү? Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча эсеп ачылгандан бери азыр 568 миллион сом чогулду. Ал эми финансылык полиция тарабынан, башкы прокуратура тарабынан, анан биздин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча агенттик тарабынан. ГСБптен 226,7, ГКМБдан 159, Генералдык прокуратурадан 181,5, анан МВДдан 1,2 миллион сом түштү. Ошондо 568,6 миллион. Жылдан жылга таңкыздык жоюлуп жатканы жакшы жаңылык болгону менен кайсы булактын эсебинен ишке ашып жатканы белгисиз. Муну өкмөт башчы киреше көбөйүп, программалар кыскаргандыгына байланыштырды. Өзүбүздүн кирешелерди көбөйтүп жатабыз. Дагы бир себеби мамлекеттик инвестициялык программанын көлөмүн азайтуу менен да. Биз ошо 2 жол менен тең баратабыз. Анткени менен айрым эл өкүлдөрү кээ бир тармактарга инвестиция келбей кал деп сарсана болду. Анткени маанилүү тармактарда жумуш токтошу зарыл. Бул жерде мамлекеттик инвестициянын көлөмү аябай азайганда, мисалы үчүн анда инфраструктура өнүгүүсү токтоп калат да, Гостройго 4,5 миллиард бөлүнсө, 19-жыл 20-жыл 3,8, 21-жылы 776 миллион. Аябай аз бөлүнүп каралып атат да, такыр эле жок. Инвестициялар боюнча келгендерди кээ бирлери бар, кол коюлган, бирок аткарылбайт да. Ошонун баары бюджетте дефицитке көргөзүлөт. Кээ бирлери бар, ошо бюджетке кайра бюджетти колдоо боюнча да өзүнчө кредиттер бар, гранттар бар. Биз бюджетти колдоо боюнча өзүбүздүн тапкан акчабыз менен эле жашайлы деп атабыз азырчы. А келген карыздардын, тышкы карыздар кредит болобу, грант болобу, муну өнүгүүгө жиберели депчи. Ошон үчүн баардык нерсени эсептеп чыгып, кайра төлөй турган, келечекте төлөй турган кошого бизге булактарыбыз болобу, ушулардын баарын эсептеп келип, анан жана дефициттин баарын азайтып атабыз да. Ошондой эле шаарда жайгашкан ооруканалардын абалы оор экендиги тууралуу маселе да жыйындын жүрүшүндө кабыргасынан коюлуп, абалды жакшыртуу чаралары качан ишке ашаары тууралуу суроолор берилди. Инфекционный больница боюнча азыр өзүңүздөр билесиздер, биз мурун Фрунзе кезиндеги норма менен калган. Азыр Корея фонду менен иштеп жатабыз, жаңы больница курган боюнча. Бирок азыр болгон аракеттин баарын жасап, биз азыр ичинен мисалы бүгүнкү келген эмелердин баарын возможностун баарын чечип атабыз.
Социалдык тармакта ооруканалардын эле көйгөйү курч эмес. Бала бакчалардагы ченемден ашык балдардын тарбияланышы, мекемелердин тартыштыгы да бүгүнкү күндүн орчундуу маселеси. Бул маселеден кабары бар өкмөт атайын долбоорлорду ишке ашыруунун камын көрүп жатыптыр. Бул абдан чоң көйгөй. Анан биз дагы бюджеттен тышкары дагы ойлоп атабыз. Ушу жанагы мамлекеттик жеке шериктештик боюнча система иштетишибиз керек. Анан башка да проекттер менен сүйлөшүп атабыз. Алар көп жылдык убакытка чейин өзлөрү салып, өзлөрү эксплуатацияга берип, бир 15-20 жылдан кийин ушу мамлекеттин өзүнө өткөрүп берели дегенде проект болуп атат. Ошон үчүн ушу бала бакчаны чечүү боюнча 3 багыт менен жылабыз да. Бюджет маселеси каралып жаткан маалда эң маанилүүсү казынага түшкөн кирешенин көлөмү. Өткөн жылдарга салыштырмалуу азайып кеткендигин маалымдаган статистика комитетинин тыянагынан улам анын себеби эмнеде болуп жаткандыгын тактоо керек. Депутат Мирлан Жээнчуроев тике инвестициянын көлөмүнүн азаюусу эмнеге байланыштуу дейт. Эмне себептен 2018 жылы мына улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 33%га тике инвестициялардын көлөмү азайып кетти. Эгер дагы чейин 247 миллион доллар келди да. Эми бул жерде көп инвестиция Кытайдан келчи, Орус мамлекетинен, Казакстандан келчи. Анан бул өлкөлөрдө жалпысынан экономика төмөндөгөн үчүн ал жактан да инвестиция төмөндөп атат. Ал бир себептердин бири, андан башка да бир топ себептер бар. Ошол эле бизде болуп аткан кээ бирде маалымат чыгып атпайбы, бир негативдүү маалыматтар инвестициялар боюнча жергиликтүү эл менен мамиле. Бизде 2015-16 жылдары өзүңүздөр билесиздер, бул жол салына баштаган, ТЭЦ реконструкциясы башталган, ошолор келген да. Азыр болсо, мындай карап турсаңыз, кээ бир тармактарда өзү жеке инвестиция тикелей деп атабыз. Алар келген өсүп атат. Өсүп атат, бирок эми чоң проекттер азыр башталбагандан кийин баягы көлөмдөрү азыраак болгону менен санына келгенде көбүрөөк. Мисалы үчүн инвестициянын өзү проект боюнча, долбоор боюнча алганда көбүрөөк. Республикалык бюджеттин аткарылышы, пландар, божомолдор тууралуу 3 мыйзам долбоору бир мезгилде каралып жаткандыктан жыйын узакка созулду. Ар бир тармак боюнча орчундуу маселелер, каржынын жетишпестиги, айрым кызматтарда кемчиликтер тууралуу маселелер өкмөткө, анын мүчөлөрүнө түз айтылып, жоюу боюнча талаптар да коюлду. Шекер Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.